Путинге каршы митингге чыккан жубайлар 2 айга камакка алынды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту активист Нурлан Карымшаков менен анын жубайын 2 айга камоо чечимин чыгарды. Кечээ 27 мартта жарандык активист Нурлан Карымшаков менен жубайын Орусия элчилигинин алдына Путин агрессор деген плакатты көтөрүп чыгышканы үчүн камашканын Калыс медиага укук коргоочу Рита Карасартова билдирди. Анын айтымында активист менен жубайынын колунда Путин агрессор, оккупант, киши өлтүргүч, бизге аскер базанын кереги жок, бомбанын жардыруунун кереги жок деген жазуу болгон. Мындан улам Бишкек шаардык 1-май райондук милициясы кылмыш жана жаза кодексинин 313-беренеси улуттар аралык кастыкты козутуу боюнча айып тагып, убактылуу кармоо жайына киргизген. Райондук сот Карымшаковдун үйүндө тинтүүгө да алды. Ал өзү уруксат берди. Азыр жубайы экөө тең ички иштер башкармалыгында кармалууда. Милицияларга дээрлик 15 саат бою тамак киргизгенге уруксат берген жок. Бүгүн таңкы саат 4-тө араң тамак киргизди. Карымшаковдун бул кадамын тынчтык митинги деп атасак болот. Эмне үчүн ар кандай акцияларды уюштурган Кырчыроонун кыймылын кармап кетпейт? Анткени алар улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын айтканы менен иштейт, деди Карасартова. Карасартованын пикиринде Нурлан Карымшаковдун пикетке чыгышы биринчи жолу эмес. Ал буга чейин деле ушундай эле чакырык менен акцияга чыгып жүргөн. Бүгүн 28 мартта Орусия президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип, өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуусу болууда. Булак Калыс медиа. Бектур Асанов Атамбаевке таарынган жокмун. 2010-жылы убактылуу өкмөт үчүн жанын калкан кылып, ошол мезгилде Бакиевтердин пачагын чыгарам деген ак көңүл жакшы инсан, жакында эле эркиндикке чыккан саясатчы Бектур Асанов менен маек курдук. Мындан кийинки саясатка болгон кадамыңыз кандай болот? Биз буга чейин деле саясатта болгонбуз, азыр да уланта өрөбүз. Абакта отурганда саясат токтогон жок. 2005-жылы Бакиевди алып келгенде гүлдөгөн заман болот деп ойлогон элек. Тилекке каршы андай болбоду. Андан бери канча жылдар өткөнү менен мамлекетибизде болгон өзгөрүүнү көрө алган жокмун. Бирок биз мындан кийинки саясатка болгон кадамыбызды дагы уланта өрөбүз. Саясий күрөшүбүз токтобойт. 2010-жылы бийликти алып келгениңизге өкүнүү болгон жокпу? Менде башында 2011-2012 жылдары өкүнүү болгон, кайдан ушуларга кошулуп жүрдүм экен деп ойлонуп жүрчүмүн. Бирок убакыт өткөндөн кийин туура иш кылдым деп ынанып жатам. Эмнеге Атамбаев пачагыңызды чыгарып камап койдуга? Бул албетте саясат. Саясий жактан мокоткон Атамбаевке көрсөңүз эмне дейт элеңиз? Көрсөм айтмакмын, кылган кылмышы үчүн толугу менен мыйзам алдында жооп берип, жазасын тартышы керек деп. Атамбаевке капа эмессизби? Жок, капа эмесмин. Саясатчылар саясий күрөшкө тойбойбу? Саясий күрөш бул туура түшүнүү менен мыйзам чегиндеги демократиялык күрөш. Саясий топтор, прогресс сүргүчтөр жана бийликке кирген күчтөр саясий күрөштө биригип катуу аракет кылышыбыз керек. Мисалы, коррупцияга болгон күрөштү айта турган болсом, ага президент баш болуп биригип күрөшсөк, коррупция төмөн деңгээлге түшөт. Ошол эле учурда ийгиликке жетиш үчүн көрөгөч гана болуш керек. Булак Назар Ньюс KG. Денесинен 16 ийне табылган бала. Өзбекстандык бөбөк кантип жашап жатат? Бир жыл мурда көптөрдүн үрөйүн учурган окуяга кабылып, денесинен 16 ийне табылган өзбекстандык бөбөктүн өмүрү кыл учунда турган. Анда дарыгерлер баланын өмүрүн кандайдыр бир керемет менен сактап калган. Жакында Эл сөзү басылмасынын журналисттери Азибектин үйүнө барып, абалын билип, ата-энеси менен сүйлөшүп кайткан. Окуя 2018-жылдын 1-февралында болгон. Денесинен кийим тигүүчү 16 ийне табылган ферганалык ымыркайга алгач Ташкенттеги медициналык чукул жардам республикалык илимий борборунда операция жасалып, 13 ийне алынган. Ал эми калган 3-өө баланын денесинде калып, бир аз убакыттан кийин сууруп чыгышкан. Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү анализдерден кийин ийнелер ымыркайдын организминде 1-1,5 айдан бери жүргөнү аныкталганын маалымдалган. Медициналык борбордун балдар бөлүмүнүн жетекчиси Хабибулла Акимов ийнелер ымыркайдын денесинин ар кайсы бөлүгүндө болгонун айтып, ал анын баарын өзү жутуп алышы мүмкүн эместигин белгилеген. Жакында барган кабарчы 2 жаштагы Азибек ата-энеси менен өзүнчө үйгө көчкөндүгүн, бөбөктүн абалы жакшы экендигин билип кайткан. Сентябрда ата-энеси чүрпөсүн Ташкентке алып барганда дарыгер баланын ден соолугу жакшы экендигин, тынчсызданууга себеп жоктугун айтышкан. Анткени менен ак халатчындар аларга 6 айдан кийин дагы бир ирет келип көрүнүп кетүүгө кеңеш беришкен. Былтыркы кырсыктуу окуядан кийин баланын атасы Алижон Россияга иштегени кетпей, уулунун жанында калган, туруктуу иши жок болгондуктан үй бүлөсүн кыйынчылык менен багып келет. Ал азыр кантип бүлөсүн багып кетүүнүн жолдорун ойлоп жана мамлекеттин жардамына муктаж болуп тургандыгын айтты. Телевизордун огородун иштете албагандарга мамлекет жана банк жардам берет дешти. Чынын айтсам, ошондон үмүт кылып турам. Колубузга бир аз акча тийип калса, андан аркы ишти өзүбүз алып кете алат элек, деди Алижон. Азибек үй бүлөнүн жалгыз уулу. Булак Спутник KG.
Якутскиде мигранттар иштеген дүкөндү талкалагандар кармалды. Россиянын Якутский шаарында Кыргызстандан барган эмгек мигранттары иштеген ишкерлердин объектилерин талкалаган жарандар кармалды. Бул тууралуу Саха Республикасынын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы берген маалыматка таянуу менен булактар кабарлады. Полиция кызматкерлеринин ыкчам аракетинин натыйжасында Петровская көчөсүндө жайгашкан дүкөндө мыйзамга туура келбеген аракеттерди жасаган 4 эркек кармалды. Кече түндө алар полиция бөлүмүнө жеткирилди. Эскерте кетсек, Якутияда 17 мартта зомбулук ишине шектелип, 23 жаштагы кыргызстандык жигит кармалган. Ушул эле күнү Якутскинин Комсомольская аянтында мигранттарга каршы митинг өткөн. Кийинки күнү мигранттарга каршы көп адамдар катышкан митинг спорт комплексинде болгон. Ушул эле күнү жергиликтүү тургундар жемиш саткан киоскларда талкалашкан, мигранттарды уруп салышкан. Булак барометр KG. Оштогу көп кабаттуу үйдүн жанынан эркек адамдын денеси табылды. 23 март күнү Ош шаарындагы Кулатов Кечи районунда номер 11 көп кабаттуу үйдүн жанынан Азият түспөлүндөгү 40-45 жаштар чамасындагы белгисиз адамдын жансыз денеси табылган. Бул тууралуу маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалыматка караганда Сулайман Тоо аймактык милиция бөлүмүнө Ош шаарынын тургуну Кулатов Кечи районундагы көп кабаттуу үйдүн жанында белгисиз эркек киши жаткандыгын билдирген. Ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барышып, жашы 40-45 чамасындагы кишинин денесинде оор жаракаты жоктугун аныкташкан. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Булак турмуш KG. Төгүз районундагы Чырак айылынын тургуну Имаш Азарбаев айылды өнүктүрүүгө салым кошкон үчүн Жарандык коомдун президент 2018 сыйлыгын алды. Сыйлык тапшыруу аземи 27 мартта Бишкекте өттү. Имаш Азарбаев айылда өзүнүн үй тиричилик шарттарын экологиялык жактан таза жабдыктар жана күн нурунан кубат алуучу жабдуулар менен түзүп, бул демилгесин жалпы айылга жайылткан. Мындан тышкары ал айылга таза суу чыгарууга жардам берген. Айылга таза суу киргизүү зор өзгөрүүнүн биринчи тепкичтери болуп келген. Айылдын жашоочулары бөлүнбөстөн жолдорун чогуу оңдоп, күнүмдүк жашоодо бири-бирине кол кабышып турушат. Кабылына келтирилген сугат системасы талаалардын түшүмдүүлүгүн жогорулатып, айылдын экономикалык көрсөткүчтөрүн көтөрдү. Сыйлык тапшыруу аземине Имаш Азарбаевдин жакын санаалаштары жана айылдаштар келди. Президент сыйлыгы менен кошо айылдык ишкерге Жия бизнес биримдиги тарабынан Чехияга жолдомо берилди. Сыйлык тапшыруунун алдында Чырак айылы жашоочуларынын биримдиги ага суу киргизүү аракеттери камтылган кыска метраждуу тасма көрсөтүлдү. Андан соң комитет мүчөсү Рита Карасартова сыйлык ээсине сертификат тапшырды. Сертификат менен кошо сыйлыктын атайын төш белгиси ыйгарылды. Birіншіден айылым үшін жасадым. Анан мен жана да белгилеп өтпедим де. Биздин айыл башкаларга үлгү болуш керек. Мен ошол жалпы мамлекетке таасир бере турган политик болбосом да, мен үлгүбүз менен өзүбүздүн мындай үлгүлүү иш аракеттерибиз менен ошо үлгү болоюн деп айылыбызды үлгүлүү айыл кылалы деп аракет кылдым. Чындыгында азыр ошого жакындап калган окшойбуз деп мен аябай кубанычтамын. Ошол бүгүнкү сыйлык тапшырып аткандар да мен үчүн күтүүсүз болгон. Президент сыйлыгы 2016 жылы жарандык активист Нурбек Токтакунов тарабынан негизделген. Аталган сыйлыктын алгачкы номинанты Гүлнара Журабаева болгон. Сыйлык ээси комитет мүчөлөрү тарабынан тандалат. Жылына мындай сыйлыкка бир гана адам ээ болот. Бул сыйлык жалпы адамдык баалуулуктарды сактап, өнүгүүнүн үлгүсүн көрсөткөн ишмердүүлүктөрдү даңазалуу болуп саналат. Азыркы тарыхый убакытта азыркы жамандык болсо да баары жакшылык да бар. Жакшылык деген баары жакшы кишилерден болот. Ошол үчүн биз жакшы кишилерди, жаңы жолдон коркпогон кишилерди издеп, жаңы ойлогон, вообще ойлогон кишилерди табып, ошолорго наамды берели деп атабыз. Ал эми президент сыйлыгынын 2017 жылдагы экинчи ээси майыптыгына карабай мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга бардык шарттар менен мейманкана курган Мирбек Асангариев татыган. Укук коргоочу Рита Карасартованын пикиринде жыл сайын мындай сыйлык тапшырылып турса, аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылында алдыга бир топ жакшы максаттар коюлмакчы. Ушул тажрыйба абдан аймактарды өнүктүрүүгө керек. Мен ишенем, кийинки башка айыл өкмөттөргө да бул тажрыйба кеңири таркап, жана тарткан тасмаларыбыз башка иштерге да дем болуп берет деген ишенем. Иш-чарага бир катар активисттер, саясатчылар, айыл өкмөт башчылары келишти. Бул иш-чаранын негизги максаты айылдагы жергиликтүү тургундардын алдыга умтулуп жана ала кандай Кыргызстан үчүн пайдалуу иштерди баштоосуна себеп болот. Жаңылай Баймуратова, Мирлан Абдылда, Экств күндүн темасы үчүн.